Бандиттер келип элди баарын чогултуп, мына мынтебиз, антебиз, мынтебиз деп коркутушкан. Эсбек Акматбаевди жарадар кылып, айдоочусу менен жан сакчысын өлтүрүп, 21 жылга соттолгон Азамат Бакасовдун дагы бул иште аты бир жолу жарк этет. Бакасов алмасты, Азаматты. Анан ошентип коркутуп баарыбызды. Өзү шахматты эки адам ойнойт, бирок айтып аткан темада бир эле адам ойногон десек болот. Же менин өлүмүмдү күтүп атат, ушул өлсө, ушуну менен токтойт деп. Гектарлаган жерлер 177 гана тонналык буудайга алмашылып кеткендиги тууралуу. Анда мени камап салат да, айтсам. Иса Өмүркулов деген бар болчу, ал биларман болчу. Өкүл атасы Иса Өмүркулов. Өмүркулов. Чынбы? Чын. Ал Иса Өмүркулов өзү ошол Станиславдын бажасы деп жүрөт да, бияйда. Бурунку аялы аркылуучу. Негизи ал жер айыл өкмөттүн жери болчу. Үстүндөгү строение, зданиялары бүт кооператив алган болчу. Ондогон объект, ондогон техникалар менен гектарлаган жерлер 177 гана тонналык буудайга алмашылып кеткендиги тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө силерге айтып беребиз. Биз Ысык Ата районундагы Жер Казар айылына келдик. Бул кампа 2004 жылга чейин Алга айыл чарба кооперативине таандык болгон. Бирок бир уч адамдардын амалдуу схемасы менен жеке менчик тараптарга өтүп кеткен. Бул схемага түздөн түз документ аркылуу байланышы болбосо дагы, кайры мааниде Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркуловдун байланышы бар десек болот. Анда кеп башынан болсун. Жылдын 15 апрелинде Алга айыл чарба кооперативи менен Мамедов Насип Мамедоглу аттуу жаран 177 тонна буудай үчүн төмөнкү мүлктөрдү күрөөгө койгон. Ошол кезде Алга айыл чарба кооперативин Айдарбеков Станислав жетектеп турган. 2437 метр квадрат жерде жайгашкан кампаны дээрлик 23 гектарга жакын жери менен 293,7 метр квадрат жерге жайгашкан таразаны 536,25 квадрат метр жери менен 1989 жылы чыгарылган Дон 1550 үлгүсүндөгү Нива жана Е281 комбайндарын, Т150 үлгүсүндөгү Беларус МТЗ-80 үлгүсүндөгү жана К700 үлгүсүндөгү тракторларды, Е280 косилкасын күрөөгө койгон. Мына ушул мүлктөрдү 177 тонна буудайды сактоо үчүн күрөөгө коюштун максаты эч кимге түшүнүксүз. Тескерисинче, буудайдын ээси кампаны колдонуп жаткандыгы үчүн Алга кооперативине акча төлөш керек беле? Бул жагы дагы түшүнүксүз. Ал ортодо Алга айыл чарба кооперативинин төрагасы Айдарбеков Станислав кайтыш болот. Келишим болгондон кийин 5 жыл өткөн соң 2009 жылдын 25 февраль күнү Чүй облустук сотунда Алга кооперативи менен Мамедов Насип соттошуп, тынчтык келишимине келишет. Анда жогоруда күрөөгө коюлган мүлктөр толук түрдө Мамедов Насиптин карамагына өтөт. Анткени Алга кооперативи 177 тонна буудайды төлөп бере албай калгандыгын моюндайт. Эми бул жердеги эң кызыктуу фактыга кайрыла турган болсок, Алга айыл чарба кооперативинин төрагасы болгон Айдарбеков Станиславдын уулу Айдарбеков Болотбек Чүй облустук сотко Мамедов Насипти ишенимдүү өкүлү катары катышкан. Мындайча айтканда, өзү шахматты эки адам ойнойт, бирок биздин айтып аткан темада бир эле адам ойногон десек болот. Эмнеге десеңиздер, атасы күрөөгө койгон, баласы болсо ошол күрөөгө коюлган мүлктөрдү элдин эсебинен жеке тарапка өтүп кетүүсүнө көмөктөшкөн. Сөз болуп жаткан кампада өмүр бою иштеген 17 жыл илгери дал ушул кампанын жеке тараптарга өтүп кетишине каршы болуп сотко арыз жазган Айша Малабаеванын айтымында Мамедов Насип эч кандай буудайды кампага киргизген эмес. Эми ошол буудайын эч ким көргөн жок. Өзүбүздүн айылдын буудайы бар болчу дал убакта. Биздин тонналап, биздин жерибиздин баарын тең алар иштетчү да, колхоз иштетчү да. Анан ошондо биздин буудайыбыз калып кетти анда. Ал буудай алдым деди. Алса машина менен алып кетти экен, доказать этпейби. Ошондо өз буудайыңар өзүңөргө көрсөтүп Өзүбүзгө көрсөтүп койду дагы, анан кийин тиги буудайды жөн эле ал болсо тияктан алып келиш керек да ташып. Айша Малабаева бул иште чындык жок деп эсептейт. Себеби 17 жыл илгери жазылган арыз 2022 жылы гана каралса, ортодо өтө таасирдүү адамдардын кийлигишүүсү болгон.
же менин өлүмүмдү күтүп атам, ушул өлсө ушуну мени токтойт деп турабы деп өзүм ойлойм да. Уже мен картайдым уже, мына мен 78-демин. Мен ушуну буга мен ойлойм, Исай смешанный, Өмүркулов смешанный эмне үчүн жаап коет? Мына 17 жылдан бери бирде мен ачпай, барсаң кант деле жаап коет. Эми Верховныйга берсе Верховный деле жаап коет атат. Эми адалдоо операциясы жөнүндө айта кетсек, жана дагы андагы адамдардын байланышы тууралуу. Мамедов Насип Мамедоглу ким? Мамедов Насип Мамедоглу жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловдун коомдук кеңешчиси болуп иштеген. Мындан сырткары Иса Өмүркулов Бишкек шаарынын мэри болуп иштеп турганда, мектеп жана бала бакчаларды тамак аш менен камсыздоо башкармалыгында директорунун орун басары болуп иштеген. Ал эми Чүй облустук сотко Насип Мамедовдун ишенимдүү өкүлү болуп катышкан Айдарбеков Болотбек Станиславович Иса Өмүркуловдун өкүл баласы экендиги тар чөйрөдө айтылып келет. Болот Айдарбековдун өкүл атасы Иса Өмүркулов. Өмүркулов. Чынбы? Чын. Болотбек Айдарбеков Иса Өмүркулов Бишкек шаарынын мэри болуп иштеп турган кезинде Бишкек шаарындагы сейил бактарды, парктарды башкарып турган. Буга кошумча маалымат катары Алга кооперативинин төрагасы Станислав Айдарбеков Иса Өмүркуловдун бажасы болгондугу дагы жергиликтүү элден маалым болду. Ал Иса Өмүркулов өзү ошол Станиславдын бажасы деп жүрөт да, бияйта. Бурунку аялы аркылуучу. Элдеги сөздөрдө. Ошол аркылуу ушундай болуп кетсе керек да. Анын ар жагын баары Ошондо темный болуп калды да. Тимтетилип калды да. Сөздөрдө мындай бир эле уч тааныш кишилер эле бири-бирине сатты кылып эле баягы мыйзамга жакындаштырып кеткен экен да, туурабы? Ошентип менчик. Баардык эле бийлик алардын колунда да. Адалдоо операциясына каралар да каралашкан. Шыша Кайман аты менен Крим чөйрөдө белгилүү болгон. 2000-жылдары Рыспек Акматбаевди жарадар кылып, айдоочусу менен жан сакчысын өлтүрүп, 21 жылга соттолгон Азамат Бакасовдун дагы бул иште аты бир жолу жарк этет. Буга чейин жеке ишкердин заводун тоноп, акча талап кылып, кызматкерлерин сабап жүргөн Азамат Бакасов дал ушул кампанында кызматкерлерин чогултуп, коркутуп, жеке тараптарга өтүп кетишине көмөктөшкөндүгү айкын болду. Бакасов алмасты, Азаматты. Анан ошентип коркутуп баарыбызды. Аны таратпады баарыбызды. Анан ошентип жүрдү. Бандиттер келип элди баарын чогултуп, мына мынтебиз, антебиз, мынтебиз деп коркутушкан. Действительно, менин да жүрөгүм түшүп калган. Элдин баарын эле коркушуп эле кой дешти. Анан жогорку кызматтаган кээ бир депутаттар дагы алып туруп жакындарына саттыртып койду. Анан Мисалы кайсы депутат? Анда мени камап салат да, айтсам. Иса Өмүркулов деген бар болчу, ал биларман болчу. Ал ошонун досунун баласына саттыбы, айтор ушул сатты. Мындан сырткары 1-май райондук сотто бир иш менен Айдарбеков Болот, Бакасов Азамат жана башка 3 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылышкан. Айдарбеков Болот Первомайский районный сотто проходил обвиняемым по делу и был признан виновным по статье самоуправства. Ушу Иманалиев Нурдин, Айдарбеков Болот дагы ошо Бакасов Азамат 5 киши өткөн, Бакасов Руслан и Токобаев Талант деген. Аларды болсо Токобаев Талант, Бакасов Азаматты были признаны виновными по статье вымогательства. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жарыяланган материалдарга карай турган болсок, Иса Өмүркулов жана Болот Айдарбеков дал ушул кылмыш дүйнөсүнүн адамдары менен байланышы бар экендиги айтылган. В отношении Такечала, Шиши и их подельников, включая даже муниципальных служащих, начальника участка бишкекского зеленстроя Болота Айдарбекова, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Вымогательство в особо крупных размерах, хулиганство, причинение вреда здоровью, хранение наркотиков, грабеж, участие в преступной группировке. К слову, муниципальный служащий этот, как выясняется, ставленник Исы Өмүркулова, один из доверенных его людей и даже его родственник Өкүл Бала, сообщила Назгуль Будайчиева. Предпринимательница уверена, что бывший мэр и экс-депутат Иса Өмүркулов тоже причастен к этому преступлению.
кампа жайгашкан жер Узункыр айыл өкмөтүнүн жери болгон. Дегеним бул келишимге көз чаптыра турган болсок, айыл өкмөт Алга кооперативине 5 жылдык ижарага колдонуу үчүн берген. Бирок кандайдыр бир себептерден улам жер жеке менчик тарапка өтүп кеткен. Негизи ал жер айыл өкмөттүн жери болчу. Үстүндөгү строение, зданиялары бүт кооператив алган болчу. Ага эч кандай решение общего собрания чыгарылган эмес. Эч ким ага өзүнүн макулдугун берген эмес. Ошого карабастан, ошо көп жылдан бери ошол жер менен эмени чыгарып алып, зерноток, весовое хозяйство, комбайны, тракторалардын баарын алып чыгып алып, бүгүнкү күнгө чейин колдонуп жүрүшөт. Юристтердин айтымында 2004 жылдын 15 апрелиндеги күрөө боюнча келишимде мүчөлүшүктөр бар. Анда Алга кооперативинин мүчөлөрүнүн макулдугу жок Мамедов Насип менен Айдарбеков Станиславдын ортосунда келишим түзүлгөн. Ал эми кооперативдеги уставтарга көз чаптыра турган болсок, кооперативдин мүчөлөрүнүн макулдугу жок, эч кандай келишим түзүлүшү мүмкүн эмес. Оценка кылганда деле анчан көп мүлк өтүп да кетмек эмес. Ошол кезде балансовый илгерки баягы баасы менен дагы өткөзүп ишкен. Бул деген с помощью судебного акта, мындайча айтканда, мүлктү чыгарып кетишкен незаконно. Биз Ысык Ата району боюнча кадастр мамлекеттик мекемесине барып, кандайча жер жеке менчикке өтүп кеткендиги тууралуу суроо салып көрдүк. Бирок жообу оңголуктуу болгон жок. Бирок бизде дагы 24-чү статьяда жазылып турат, 3-чү пунктунда биз дагы ким менен ошончо жылдашып жүрөбүз да, депутаттар мененчи. Бизге да маалымат берилет, тиги маалымат берилет, бул маалымат берилет депчи. Биз ошо 24-чү статьяга ссылка кылып эле биз да колубузду байлап койгон, бирөөнүн менчиги да. Маалымат бере албайбыз. Ал эми 2023 жылдын 10 ноябрь күнү Чүй облустук сотто Ысык Ата райондук нотариусу каттоодо кеткен кемчиликтер боюнча айтып берди. Анда Станислав Айдарбеков менен Мамедов Насиптин ортосундагы келишимди нотариуска каттатууда Асылбек Тейтеев кол койгон. Ал эми мыйзам боюнча кимдер келишимге кол койсо, ошол гана адамдар нотариустун каттоо китебине кол коюшу шарт. Бул жерде Тейтеев Айдарбеков үчүн кол коюп жатат. Себеби 2009 жылга чейин эле Насип Мамедов менен келишим түзгөн Станислав Айдарбеков каза болгон. Дегеним келишимдин катталышы өзү күмөндүү ойлорду жаратат. Здесь в журнале, у нас в журнале отсутствует подпись Станислава Айдарбекова, регистрация в журнале. А залог был оформлен между Айдарбековым и Мамедовым. А стороны должны были подписывать здесь в журнале. По доверенности допускается, но в договоре залоге должно указано действующий по доверенности от имени председателя там, СК Алга такой-то, такой-то. При нас должны подписывать. Здесь подпись стоит Станислава, а в журнале другой подпись. Азыркы тапта кампа жана техникалар 3-чү адамга сатылып кетти. Алар да өз укугун коргоп, сотто юристтери катышып жаткан учур. Эми деген кайта биз ошо договор залога туура эмес түзүлгөн деп иск бергенбиз. Ысык-Атинский райондук сот биринчи инстанциянын чечими биз тарапты колдоп, биздин исковой заявлениябыз удовлетворено боло, канааттандырылган. Эми деген ошол Мамедов тараптар анан бүгүнкү күнгө дагы 3-4 кишиге адамга өткөрүп ишкен, ошолор биз добросовестный приобретательбиз деп сотко апелляция берип, азыр могу Чуйский областной сотто каралат. Биз Болот Айдарбеков менен байланышууга аракет кылдык, бирок ал азыркы тапта Америка Кошмо Штатында болгондугуна байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми Мамедов Насипке багытталган суроолор боюнча анын жактоочусуна суроо салсак, ал бизди жоопсуз калтырды. Если вы в это дело не внедряетесь, вы должны владеть информацией, хорошо в ней ориентироваться. Вы на судебном заседании же были? Да. Все, видите, вы на судебном заседании присутствовали. Фактически я вам уже даю. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Баардык соттогу айтылган пикирлердин баарын кошулам, интервью бере албайм деп белгиледи. Тагыраагы биз соттук отурумда болгон сөздөрдү гана өзүбүздүн эфирибизге камтып жаза берсек болот. Кампанын айланасында 3 айыл бар. Азыркы тапта кампа элдин карамагына өтүүсү керек деген талап менен
Жашоочулар дагы сотто угуучу катары катышып жатат. Кырманыбызды бир эле киши иштетип атат. Биз ошо артка берсин, бизге колдонгонго керек. Бизде бүт жерибизде эле эгин, бүт жерибизде эле мал кармагандар, дыйкандар ушака өзүбүз киргизип, өзүбүз эгинибизди кургатмакпыз. Азыр айла жоктон баягы көлдө мисалы картошка эмнеге 10 сомдон болуп атат, же азыр бизде чүйдө жүгөрү эмнеге 9 сомдон болуп атат. Сактаганга жер жок. Сактаганга жер жок. Сактаган жердин баарын ушундай барбостор басып алган. Бирден алды дагы ортого сатып жиберди, бандиттер келди, коркутуп бияктан ошентип сатылган. Жылдын ичинде Садыр айтып атпайбы, гүлдөйбүз деп. Ошого чейин өлбөсөк экен деп атам, өлбөсөм экен, жашап, жакшы турмушта жашайын деп. Анан неберелер жашасын, мына булар, мына братишкалар жашашсын булар. Анан чынында ушактар бүт эле мына биздин балдардын баары ушул иштедик мыякта. Тим эле эмне деген мурун миллионер колхоз болчубуз. Эмне деген техникабыз бар эле. Бир колхоздомо Милифан, Телефон деген колхоздомо Покровкада эчтеке жок болчу. Комбайн деген Германский комбайндар, поливиштин баары тим эле сонун болчу бүт. Андан кийин тарагандан кийин комбайндан да эчтеке жок, эчтеке жок. Бийлик элге эчтеке ачыктаган жок да. Баары жашыруун түрдө эле приватташтырылып кетти да. Биз сиздерге бир уч адамдардын бир эле кампаны кантип жеке тарапта өткөрүп кеткендиги тууралуу айтып бердик. Ал эми өлкө боюнча мыйзамсыз жеке тараптарга өтүп кеткен эл мүлкү канча белгисиз.